Салам алейкум достор. Эмне үчүн силер дагы интернетке чыгышыңар керек. Мисалы мага окшоп, ушинтип өзүңөрдү көрсөтүп YouTube'га же Instagram'га чыгып видео тартып башташыңар керек. Мен азыр бир канча мисал менен түшүндүрүп берейин, анан чечимди өзүңөр кабыл алгыла. Мисалы мен өзүм, бул каналга мен бир канча жыл болуп калды, анча-мынчада бир видео чыгарып коем. Бул жерде менде эч кандай бир материалдык максат жок. Ошол IT тармагындагы жаңылыктар менен же жашоодогу кээ бир көзөмөлдөрүм менен силер менен бөлүшкөн мага жагат. Убакыт болгон сайын, орусча айтканда, чисто для души бир кыска видео чыгарып коем. Бирок эгер менде бир материалдык максат болгондо, азыр мен кошумча бир киреше керек болгондо, мен эмне кылмакмын? Бул каналга көбүрөөк видео чыгарып баштамакмын. Видеолордун сапатын жакшыраак кылып, силер үчүн пайдалуураак, кызыктуураак видеолор чыгарганга аракет кылмакмын. Көбүрөөк катталуучуларды жийип, анан ушул катталуучулардын ишенимин жеңип, анан бир 30-40 миңге жеткенден кийин, достор, мен өзүмдүн тармагымда, өзүм билген тармакта курс баштадым десем болот. Мисалы, IT курстарын баштадым, каалоочулар келсин деп койсом болмок. Ошондо белгисиз бир курстарга караганда менин курсум өйдө турмак, себеби мен өзүмдү көрсөтүп, мен өзүмдү силер адамдардын ишенимин жеңген болом да. Ошол бир компаниянын ээси дагы адамдарга өзүн көрсөтүп чыгып, ушинтип контент чыгарып турса, ошол адамдын аты өзүнүн компаниясын алдыга карап сүрөйт. Ал бренд болуп калат да. Реклама деле ушинтип иштейт. Силер деле эмне жумуш кылбагыла? Бир нерсени ремонт кыласыңарбы, чач кыскартасыңарбы, студентсиңерби, чет өлкөдө жашайсыңарбы, эмне жумуш кылбагыла? Ошол өзүңөрдүн жумушуңарды жөн эле көрсөтүп, мен мындай нерсе жасайм да, ошол жасаган нерселериңизди көрсөтсөңөр, адамдарга эмне кызык экенин биле албайсыңар алдын ала. Интернет ошону көрсөттү. Интернетте өтө мурда адамдардын оюна келбеген контенттер пайда болуп атат. Аларды адамдар көрүп атат. Дагы бир мисалы оюнчук саткан бир магазинди элестеткиле. Мен балдарыма оюнчук алганы барып калам, базарга же магазиндерге барсам, жөн эле телефон чукуп отурушат. Менин оюмча алар кичинекей бир жерди ушундай студия кылып коюш керек дагы. Күн сайын ошол магазиндеги оюнчуктарды мындай видеого тартып чыгарыш керек. Мисалы оюнчукту, достор, бүгүн силерге могул оюнчукту көрсөтөм деп, оюнчук жөнүндө бир аз айтып, мисалы могул жерде бир кнопкасы бар, мындай басканда мындай чыгат. Ушундай сонун оюнчук келди деп койсо, бул видео балдарга көрүнөт да. Ата мен могул оюнчукту алам десе, атасы барып ошол магазинден алганга аракет кылат, эгер жакын болсо. Же Инстаграмды карагыла. Бул бала кир жуугуч машинелерди ремонт кылат экен. Көпчүлүк мастерлер эмне кылат? Лалафого жарнама берет. Күн сайын 150 сом төлөп, өзүнүн жарнамасын өйдө көтөргөнгө аракет кылат, адамдар аларга чалат. Эми эски метод да, мурда газетага жарнама бергендей эле да. Ошентип жашайт. Бул эмне кылып атат? Бул бекер Инстаграмга сонун ушул кир жуугуч машина жөнүндө, өзүнүн тармагы жөнүндө сонун видеолор чыгарып атат. Кир жуугуч машинени кантип таза кармаш керек, кантип заң басып кетпеш үчүн эмне кылыш керек, кантип порошок салыш, канча салыш керек. Жана башка деген көрсө ошол жөнүндө толтура видео жасаса болот экен. Ошол видеолор менен эле азыр карасаңар, 100 миңден ашык катталуучусу бар экен. Бул бала үчүн бул иш чакан бир бизнеске айланып калды. Мунун конкуренттери дагы эле Лалафодон бирин-серин кардар издеп жүрсө, бул балада эч кандай кардар проблемасы болбойт. Бул жерде эмне маанилүү? Силер өзүңөр чыккыла деп атпаймынбы? Эгер өзүңөр чыксаңар, силер ошол силерди көргөн адамдардын симпатиясын жеңесиңер, алардын ишенимин жеңесиңер. Ал жерде ошондой бир эмоциональный связь курасыңар да адамдар менен. Алар силерди жактырыш керек. Алар силер менен жолукканга, силер менен достошкусу келиш керек. Ошондой сезимдерди ойгото билсеңер, ошондо силер жеңесиңер. Өзү могул компаниялар өздөрүнүн бренд кылып, лого жасап, өтө көп миллиондогон акчаларды коротуп атышпайбы ошо брендинг деген эмегечи. Ошонун максаты деле ошол. Ошол фирма адамдарга орусча айтканда дружелюбный, жакшы, симпатичный болуп көрүнгөнгө аракет кылат. Силер деле өзүңөрдүн ошондой брендиңерди пайда кыласыңар да, өзүңөрдүн тармагыңарды. Чакан бир бизнес болсун, өзүңөр ойлобогула, бул эч кимге керек эмес, эч ким көрбөйт деп ойлобогула, аны силер алдын ала биле албайсыңар. Ошол үчүн чыккыла, азыркы замандын мүмкүнчүлүгү да бул. Мурда мынтип элдин алдына чыгуу үчүн адамдар тааныш билиштер менен телеканалдарга барчу эле. Ал көпчүлүк адамдар үчүн ал эшик жабык эле. Бир гана нерседен этияттагыла, оозуңардан чыккан сөздөрдү өтө этияттап айткыла. Ашыкча сөздөрдү айтпагыла. Керексиз адамдарга катуу тие турган
сөздөрдү айтпагыла. Политика жана дин темаларына мүмкүн болсо түшүнбөсөңөр, билбесеңер кирбегиле. Мүмкүн болушунча адамдар үчүн 100% пайдалуу, позитивдүү, өзүңөргө дагы пайда алып келген бизнесиңер, өзүңөрдүн тармагыңар жөнүндө сүйлөп, видеолорду чыгара берсеңер, бул силерге пайда алып келет. Бул силердин атыңарды чыгарат, силердин самооценкаңарды көтөрөт, силердин бизнесиңерди алдыга сүрөйт. Мунун пайдалары көп. Ошон үчүн ушул жөнүндө ойлонуп көргүлө. Эгер кыла алам десеңер, кызык десеңер, бир жасап көргүлө.